Джонинин аткаруусундагы күттүм аят сонун музыкалык чыгарма жаңырып болду. Күткөн адамдарыбыз ар дайым жаныбызда болсун, күттүрбөй эртерээк келсин дейбиз. Ооба. Дал ушундай жакшы сөздөр менен биз эфирибизди улантабыз. Ал эми студиябыздын дагы бир коногу бар. Ардактуу коногу менен тааныштыра кетели. Чыңгыз Айтматов атындагы Жаштар сыйлыгынын лауреаты, заманыбыздын көрүнүктүү калеми курч жаш акындардын бири эмес, пири десек болот. Максат Жаңгазиев мырза. Салам алейкум. Майрамыңыз менен Максат мырза. Болсун. Жаңы окуу жылы башталды. Сиз өзүңүз мугалимдик кесипти да аркалап жүрөсүз. Анан бул дагы сиздин майрамыңыз. Андыктан майрамыңыз менен дейли. Рахмат. Биринчи ошо жалпы кыргыз элине салам жолдоп алайын. Анан жаңы эле окуу жылы башталды. Моторайга мөбөктөр мектепке барып, алардын да бир сонун жашоосунун башаты башталып келатат. Анан жалпы бизге билим берген бардык эже агайларга дагы чын жүрөктөн майрамыңыздар менен деп куттуктап, анан жакшы бир не дейбиз ба, өздөрүнүн көксөгөн кыялына, тилектерине жетип окуткан балдары, жемиштери буюрса жакшы түшүмүн берсин деп айтып кетели. Азыркы замандын жылаңач баатырлары да мугалимдерчи. Андыктан ошо мугалимдерге Кудай Таала дем күч берсин. Негизи келечек мугалимдердин колунда деп дагы айтылат да. Негизи келечек болгон жаштарды мугалимдер тарбиялайт эмеспи? Ата-энеден кийинки эле ата-эне бул мугалимдер болуп эсептелет да. Анан сиз өзүңүз мугалимдик кесипти аркалап жатып, баягы жаңы окуу жылы кандай башталды? Кандай жаңылыктар менен ушул боюнча айтып берсеңиз. Мен ушул 3-чү жылым мугалимдик. Анан бир аз баягы жеке биз тест менен иштейбиз да. ЖРТга даярдайбыз, ошон үчүн мектептен бир аз башкачараак. Антсе дагы бар бир балдар менен иштегендиктен түйшүгүбүз окшош эле. Себеби баланын дүйнөсүн түшүнүү, ошого кандай тарбия берип атам деген баягы жоопкерчилик болот да. Андыктан кадимкидей эле. Мисалы биздин балдарыбыз саратандуу ысык аптаптарда эс алды. Алар менен кошо биз дагы эс алдык. Негизи эле мынакей күз мезгилинин бүгүн буюрса 4-күнү жай мезгили кандай өттү? Жайында көпчүлүгүбүз эле эмгек өргөсүн алабыз, эмгек өргөсүнө чыгабыз. Кандай өттү? Кандай эс алдыңыз? Кайда эс алдыңыз? Акындар кайда эс алып келди? Негизи быйыл саякатчы бака деп коет го. Быйыл эс алган жокпуз, бирок көлдө, анан Кыргызстандын ичинде эле болдук. Туулган жерибизге бардык, Токтогулда жүрдүк. Анан эс алуу деп коебуз Кыргызда, бирок жайында дагы түйшүктөр көп болот да, үйдө жумуштар болот, ошолорго кол кабыш кылып келдик. Анан жай бат эле өтүп кетти. Анан биз элден бир аз эртерээк келип, августтун башында эле иш башталганбыз. Ошон үчүн эс алуу жакшы өттү деп деле айта албайм. Кадимкидей өттү, адаттагыдай. Негизи биз кыргыздар баягы эмгек өргөсүнө чыкканда биз эс алуу деген аты эле болбосо, бирок айылга барып көпчүлүгүбүз жардам берип ата-энелерге эшикеликти тазалап дегендей жыйын терин кылып келет эмеспизби? Анан чыныгы эс алуу мына ушул жумуштагы эс алуу болот деп айтсак болот. Максат байке, сиз акындык жаңы эле иш баштап калдык дедиңизби? Ушул акындык чөйрөдөн дагы сырткары эмне менен алек болосуз? Сиздердин кесипти аркалап биз дагы ушул теле тармагында иштейбиз. 1-2 жыл болуп калды ошол маданий чөйрөдө, ошо поэзия менен чыгармачылыкты өркүндөтүү максатында. Азыр буюрса ошол көчмөндөр оюну өткөндөн кийин ошо маданият каналында ошол аркалайбыз эми кечки убак. Көбүнчө социалдык эмес, мындай лирикалык чыгармаларды көбүрөөк жаратасыз да. Анан негизи эле акындардын таңы кандай башталат, же болбосо ар бир ырлар деле мындай турмуштан алынганбы, же мындай жүрөккө жакын тематикадагы ырларды жазсаңыз керек, жан дүйнөдөн ыр жазыларда ичинен бир аз бышат да, тамак бышырган сыяктуу эле. Анан көпкө ойлонуп жүрүп, айлана чөйрөдө сен эмне толкунланса, ошол темада ыр жазылат. Кээде жөн гана мисалы үй бүлө жөнүндө ыр жазгың келип калышы мүмкүн, кээде сүй жөнүндө ыр жазгың келиши мүмкүн. Кээде баягы акындын жүрөгү аркылуу өтөт, жер жарылса дагы дейт го. Анан коомдо окуялар дагы чоң таасир бериши мүмкүн. Ошон үчүн ар кандай болуп калат. Анан мен кийинки убактарда ырды азыраак жазып атам. Себеби өзүңө болгон сынчыл көз караш ойгонгондон кийин
бир аз кой мындай жазайын деп калат экенсиң да. А мурда жаштыктын деми менен тентек ырларды көп жазганбыз да. Анан азыр бир аз ойлонуп, эки жакты карап жазып калдык, түзөлүп дегендей. Ушул дегеле акындык жолго бир олуттуу карап киришкен учур кайсы учур болду? Жана башта тааныштырганда сыйлыкты айтып калбадыңыздар. Анан мен аны деле ойлоп турмун. Ошол сыйлык алганда баягы бир чети стимул болот экен, анан бир чети чоң жоопкерчилик болот экен да. Кой мен ушул сыйлыкка татыктуу болушум керек. Ушул баягы уч качкан соң чөө качпа дейт. Өзү эң оор чөйрө ушул адабият чөйрөсү оңой көрүнгөн менен. Анан эртең кандай болуп калат билбейм, бирок азыр ыр жазып келаткан жаштарыбыз көп да. Анан эртең кимибиз акын болуп калабыз. Кимибизди коом четке сүрүп коет да, кимибизди алып калат, баягы электенип өтөбүз да. Ошон үчүн мен айтышым кыйын, бирок жан дүйнөбүз каалаган нерсени кылып келатам. Буюрса мен ойлойм, эртең кайсы куракка барбайын, ыр менен жашай берем деп. Анан ушул эргүү келе берсе, буюрса жакшы ырлардан жаза беребиз деп ойлойм. Мынакей бул жаңы окуу жылы тууралуу сүйлөшүп атпайбызбы? Анан биздин мугалимдер дагы бизди көрүп аткан болушу мүмкүн. Көрүп атышат. Анан сиз дагы ошол мугалимдик кесипке жаңы кадам таштаган учурларда ойлонуп, толгонуп жазган бир чыгармаларыңыз болсо, биздин мугалимдерге арнап окуп бербейсизби? Мен биринчи ошо эфир башталганда чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөбүз деп ойлогомдон анан мугалимдер жөнүндө сүйлөгөндөн бир аз өзүмдү жоготуп барган келдим да. Жаңы мугалим болгондо ыр жазганга убактың болбой калат экен. Мен Түрк лицейинде иштеп калдым, жаңы студент студенттик курак бүткөндөн кийин окуу жайды бүтүпчү. Анан көп саат менен иштеп, жумуш кыйын. Анан ойлодум да, ушинтип ыр жазбай калат окшойм депчи. Бирок убактылуу нерсе болот экен көңгүчө. Ошон үчүн иштеп жүргөндө көп ыр жазганга учур болбой калат. Анан бирок мурдараак жазган ошо мугалимдер жөнүндө бир ыр бар эле, ошону окуп берейин, белек болсун. Баамдап көрсөм өз оюмда сынымда, баардык кесип ардактуу да чынында. А бирок да мугалимдер кесибин айтсак болот таңтап нечен кылымга. Ойдун казып терең кызык түркүнүн орнотушат билимдердин түркүгүн. Жалгыз гана мугалимдер туюшат жумушунун жыргалында түйшүгүн. Айылдагы мектептин да соңунан аалам көздөй кете берет жол улам. Жөндө мукмуш генийлер да чыгышат жөп жөнөкөй мугалимдин колунан деп жазып койдук эле. Максат мырза, акыркы эмгегиңиз 2014-жылы жаралган Анан ар бир интервьюңузда өзүмдүн жараткан ырларым кээде өзүмдүн кулпулума толбой жакпай калат деп интервью берип келесиз да. Азыр деле ошондойбу же болбосо? Азыр деле ошондой. Азыр жагып баштады деп койсузбу? Азыр эме болот, мисалы өзүңдүн ырың жагып калып жүрө берсең, изденүү токтоп калат экен да. Анан бүгүнкү жазган ырыңды кайра эртең бир аз карап да башка жазгым келет, анан издениш керек экен да. Азыр деле ошондоймун. Кечээ жазган ырларым бүгүн купулга толбой эле. Улам жан дүйнөдөн бир нерсени издеп таппай эле жүрө берет экенбиз да. Мисалы, ар бир ыр негизи турмуштан алынат, же болбосо ошол мындай ичиңен бышып жаралат деп атпайсызбы? Анан акындарыбыз, чыгармачыл инсандарыбыз көбүнчө сүйүү темасындагы ырларды көп жаратат, Акындар ар дайым сүйүп туруш керек деп коет го, ошол чынбы? Кошуласызбы? Сүйүү дегенде эле улам бир кызды сүйө берет деген да түшүнүктүү адамдар бар, андай эмес. Сүйүү деген өзү өтө чоң аныктамасы жок нерсе да. Ал Кудай болгон сүйүү болушу мүмкүн, табият болгон сүйүү болушу мүмкүн. Ал ошондой сүйүү менен жашап туруш керек адам. Анан ал жанагы лирикалык каарман деп коебуз, мисалы. Мисалы жаратылышты сүйүп атып, жакшы бир башка чыгарма жазып коюшуң да мүмкүн да. Ошондой учурда баягы эл ойлошу мүмкүн, акындар улам сүйө берет экен деп. Андай эмес да. Мисалы Алыкул Осмонов Айдай деген бир эле кызды сүйгөнүн билебиз да. Өзү кандай классик акын болгон, сүйүү болгон мамилесин билебиз да. Ошон үчүн сүйүү деген өтө бир чеги жок тема катары кабыл алабыз дагы, түбөлүктүү тема катары. Ошол нерсе менен жашайбыз, ыр жазабыз. Акындар көбүнчө буулугуп, толкунданып, кайгырып, сагынып турган учурда ыр жазат деп атпайбызбы? Анан сиздин ырларыңыздын көпчүлүк бөлүгүн кайсы темадагы ырлар түзөт? Мен өзүмдүн баамыңыз боюнча чектебейм, бардык темага кайрыла берем. Ошол нерсе дагы жакшы көрөм да. Себеби жалаң эле социалдык ырлар жазып, эрте чоң ата болуп калсак да болбой калат да. Өзүбүздүн курагыбызга туура келсе жаза беребиз. Мен көбүнчө сүйүү жөнүндө да жазам, коомдук окуяларга кайрылам. Анан таптакыр элге окуп бербей турган ырлар болуп калат кээде. Ар кандай темада жаза берем негизи. Сизден дагы бир ыр окуп берсеңиз, жакшы болот. Жараткан эмгектериңизден. Кийинки учурларда баягы биздин белгилүү адамдар
жашоодон эрте кетип, ошол нерселер деле жүрөккө тиет экен дагы, анан тирүүлүктө деле сыйлашып жүрөлү деген ыр жаздым эле, ошону окуп берейин. Сыртын салып карап басып өйдөгө, сый кылганды билбейт пенде пендеге. Өмүрлөш деп эки ооз жакшы сөз айтпай, өлгөндөн соң өкүрөбүз эмнеге. Жакшы сөздү болду маркуму калбайт, жаны жыргап баштагыдай кубанбайт. Сыйып калды кап-караңгы көргө ал, сыйлык берип жиберсең да тура албайт. Мита мажал кары жаш деп аябайт, милдет анын кулаганда таябайт. Улуулардын улуулугун көз килбейт, сулуулардын сулуулугун карабайт. Түбөлүктү түркүк жашоо көрөт ким, кез келгенде өлүм айтпай келеттим. Титиретпей көңүлдөрдү бейитте, тирүүлүктө сыйлашканга не жетсин. Аябай сонун аябай философиялык ойлоно турчу, ар жагында көп мааниси бар ыр экен булчу. Анан менин байкашымча бул биздин кесиптешибиз маркум Уланбек Эгизбаевдин каза болуп калгандан кийинки жазылган чыгармабы деген суроо. Бул 2017 жылы баягы датасын жазып коюп турум, 7 октябрь деп. Ошондо баягы Гүлбеже, маданияттан бир топ адамдар кайтыш болуп кеткен, анан элдин өзгөрмө болот экенбиз да. Ооба. Бир кезде башкача сөз сүйлөп жүргөн кишилер өкүнүп ушинтип калат экенбиз. Бирок бул деле табигый нерсе болуш керек да. Ооба. Анан ошондо эмне үчүн ошол сөздөрдү тирүүсүндө укпадык экен деп анан ойлонуп жазып койдум эле. Негизи ырларыңыз көбүнчө ырлар кайсыл убакытта жаралат? Акындардын таңы кандай башталат дегендей. Эртең менен дагы чыгармалар жаралса керек, Мен көбүнчө таңда турганда чоң бир дем алам да, жашоо кайра жаралгандай болуп, айлана башкача көрүнүп, шүгүрчүлүк келтирип, сон болуп калат. Анан кийин мындай нерсе бар го, акындар түндө ыр жазат деп коет го. Болгон калп нерсе. Балким кээ бирлер түндө жазышы мүмкүн. Ой, шемберге деп коесузбу? Ооба, кээ бир акындар өзүн алдашы мүмкүн, эми түндө ыр келет, андай эмес. Кээде сиздер менен сүйлөшүп отуруп, мен ичимен бир ойду бышкырышы мүмкүн. Балким бирөө менен сүйлөшүп отурганда болушу мүмкүн, ар кандай да. А болгону түндө тынчтык болгон үчүн ошентип айтып коюш керек да. Негизи андай деле эмес. Ыр ошол айлана чөйрөдө эмне болуп атканга жараша жан дүйнөдө даяры болуп быша берет экен. Ар бир эле шакирттин устазы бар да. Ошондой эле сиз сыяктуу мыкты акындардын дагы өзүнүн устазлары бар. Ошол сизден жогорку деңгээлдеги акындарды көрүп, сиз дагы ар бир адам түздөнөт да. Анан сиз өзүңүз кумир туткан дейбизби, өзүңүз көрүп түздөнгөн бир акынды атай аласызбы? Сөзсүз түрдө, себеби улуулардан өрнөк албасак, жаштар биз эч жака бара албайбыз да. Өз алдыбызча биз кичинекей көпүрөдөн өтө албай калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн бизге улуулардын дем күчү, улуулардын көрсөткөн өрнөктүү жолу чоң бир жол болуп бере алат. Биз 2013 жылы анда студент болчубуз. Улуу акындар, залкарлар Сооронбай Жусуевдин, Сүймөй Эралиевдин баталарын алып калдык, алардын насааттарын угуп калдык. Алар биздин ошол убактагы эң улуу аксакалдар болчу. Алар карлыкты да жакшы көрүштү. Андан кийинки эле акындар азыркы бизден жогорку муну атын атазан башкалар таарынып калышы мүмкүн. Бардык агалардын жакшы жактарын алабыз, насааттарын угабыз, ошолордун жанына көп кеңештерин алып калдык. Анан менин пикиримде эң башкы устат бул турмуш устат болот. Мен деле ошондой турмуштан көп нерселерди көрдүк. Турмуш бизде азоо болгон кезде токтотуп кое турган нерсе, ошон үчүн биздин устатыбыз турмуш болот. Максат мырза, кыргыз эстрадасындагы бир нече ырчылар сиздин калемиңизге таандык ырларды ырдап жүрөт. Азыр деле иштешип келатасызбы? Анан дагы ошол ырчылардын азыркы чыгармаларына токтолсок дагы, негизи сизди канааттандырабы ырлардын мааниси, сөзү, же болбосо оңдоп бериңизчи деп да кайрылгандар болсо керек. Азыр ырчылар сөздөрү да оон жаратып өздөрү жазып да калбады ырларды. Көп эле ырчылар кайрылып калат. 2014-төн бери мен көп ырчыга бирок өзүм обонго жазып бере албайм да, ушундай табияттан ушундай экен. Башка акын досторум бар, ошол обонго жазышат. Мен обонго жазгандан качып турам көбүнчө. Анан даяр ырга обон чыгарса, ошол менин оюмча туурараак болот болуш керек, себеби сен жан дүйнөң кандай ыр чыкса ошондой обон чыгат да. Анан кээ бир обончулар айтып калат, биринчи ыр чыгыш керек, ыр обончуну толкутуш керек деп. Анан болбой эле бирок заманга жараша бирөөнүн көңүлү үчүн, чыгармачылык үчүн жазып берген учурлар да болуп калат экен. Бир 10 чакты ырым бар. Укмуш деле популярдуу болуп кеткен жок, бирок эл ичинде ырдалып жүрөт. Буюрса да жаза берет болушубуз керек, себеби
эртең чыгармачылык кечебиз болуп калат. Анан коом ошондой нерсеге талап болуп аткандан кийин ал нерсе да керек экен. Бирок ошол биринчи текст жазылып, анан обон жазылган ырларым бар. Түшүнүктүү. Сиз өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу кайсыл жакта кайсы жактын кулуну болосуз, кайсыл айылда чоңойдуңуз эле, балалыгыңыз кайсы айылда өткөн, ошол боюнча айтып берсеңиз. Рахмат. Мен Кетмендөөдө Токтогулдун кулуну болом, ошол жакта чоңойгом, ошол жакта төрөлгөм. Мен ата бабаларым да ошол жерде өткөн, ошол жакта сөөгү жатат дегендей. Анан ал окуу жай мектепти бүтүп келгенден кийин ушул биякта окуп калдык. Үй бүлөм жөнүндө айтсам, азыр үй бүлөлүмүн. Мындан 2 жыл мурда үйлөнгөм. Анан буюрса азыр бөбөк күтүп атабыз дегендей. Жакшы. Анан ушунун өзү дагы чыгармачылык болуп калат экен. Жашоодо эми жетишкен нерсебиз баягы жаш кезде ойлойт экенбиз да. Бийик нерселерди издейт экенбиз, бирок жакшылыктар көп экен. Бул үй бүлөнүн өзү чоң жакшылык болот экен. Ушунун өзү бир жеңиш, ушунун өзү сыйлык болот экен. Негизи баягы эр тагайын тартат, же болбосо атадан артыгуу деп коет. Үй бүлөңүздө же болбосо ушул тай жактарыңыздарда сизге окшогон чыгармачыл акындардан барбы? Аябай жакшы суроо бердиңиз. Туура эле, баягы атанын каны эненин сүтү деп коет эмеспи? Жөн жерден эле бисмит ыр жазып калган болбойт экенбиз да негизи. Мен ата жагымдан чоң аталарым ушул комуз кармап өткөн, ыр төгүп өткөн кишилер болгон экен. Мен атам дагы ошол ыр жазчу экен жаш кезинде. Анан мен ойлойм, ошол кишилердин арты менен, ошолордун ак батазыңы менен балким ушул ырларды жазып калган болушум керек деп. Ата жагыман акындар өткөн экен. Азаматсыз жакшы. Максат мырза, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык эргөлөрдү каалайбыз. Жакында дагы жаңы эмгегиңиз жарык көрсүн, күтөбүз албетте. Таңертең менен убакыт бөлгөнүңүзгө чоң ыраазычылык. Анан күнүңүз ийгилик улансын. Рахмат чоң. Сиздер да ушул каналды оолой бериңиздер. Дайыма көпүрө болуп, маданият адамдарын элге тааныштыра бериңиздер. Дем күч берсин сиздерге. Чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Бар болуңуз. Мына ушундай маанайда таң маанай берүүсү алдыны көздөй ишин улантат.